Отко карай жүгүрүп жардам бербей өтүп кетсе деле болмок. Кызматтык милдети болбосо да кайдыгер карай алган жок. 30 жаштагы милициянын капитаны башкаларды өрттөн куткарам деп жатып өзү каза болду. Бөөдө кырсык окуяга туш келип, тайманбастан жанын тобокелге салып, элдин камын ойлогон эр азаматтар Дилмурат Шамшиев 1 ноябрь күнү каза болсо, Орозмамат Акуналиев дагы алган оор жаракаттарынан улам көз жумуп отурат. Кыргыз милициясы чоң жоготууга учурап отурат. Бир эле учурда бир эмес эки кызматкерибиз мына биринин артынан бири кайтыш болуп кетти. Баткен окуясында былтыр ошол жерде дагы ким барат дегенде өз ыктыяры менен мен барамын деп чыгып ошол жерде жүрүп командировкада Баткен окуясында да катышып ошол жерде иштеп келген болчу. Мына артында калган балдарына, бир туугандарына, апасына сабырлуулук тилейбиз. Орозмамат Акуналиев Кызыл Кыя милициясынын тергөө кызматынын улук тергөөчүсү, милициянын капитаны. 1993 жылы 12 мартта Ош облусунун Ноокат районунун Кулатов айылында төрөлгөн. Ички иштер министрлигинин Алиев атындагы академиясынын бүтүрүүчүсү. Өзгөн Ноокат райондук ички иштер башкармалыктарында Ош облустук милициясында кызмат өтүп, 2021 жылдан бери Кызыл Кыя милициясында тергөө кызматынын улук тергөөчүсү болуп үзүрлүү эмгектенип келген. Артында 2 уул, 1 кызы калды. Досторунда боорукер болобуч. Эми жашоодо түшүнгөн балдардын бири болчу дем. Ошентип милицияга ишке кирген. Ошо жагада иштеп жүрүп. Эми кырсык экен алып кетти да ошентип. 27 октябрда Бишкек-Ош жолунун 96 чакырымында түштүк тарапты көздөй бара жаткан күйүүчү май ташыган машина кулап кетип күйүп баштаган. Иш сапары менен жолдон өтүп бара жаткан Кызыл Кыя шаардык милициясынын 30 жаштагы тергөөчүсү Орозмамат Акуналиев жана 41 жаштагы кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам кызматкери Дилмурат Шамшиев бензовоздун айдоочусун өрттөн куткаруу үчүн токтоп жардам берип жатып, өздөрү да өрттөн жабыркап ооруканага жеткирилген. Ал бизге жумуштарда өзүнүн иш билгисин көрсөтүп, үйрөтүп, бизде улук тергөөчү болгон. Биздин башка тергөөчүлөргө өзүнүн билгенин үйрөтүп, адамдар менен эч качан адамды нааразы кылбагыла, ар дайым туура жол көрсөткүлө деген өзүнүн насааттарын айтып жүрүп, иш сапарга чыгып, ушундай батырларча каза болуп отурат. Агабыздан биз көптөгөн жакшы сапаттарды алдык. Өзүнүн жумушунда дагы иш билги, алдыны көздөгөн көпчүлүк адамдарга жардам берген киши эле. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, өрттөнүп жаткан цистерна жарылып, жанына токтогон жеңил авто унаалар да күйүп кеткен. Кырсыктан 4 адам жаракат алып, Жайыл райондук ооруканасына жеткирилген. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.